Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфирде Данекер программасы инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы маселелер, аны чечүүнүн жолдору жана конфликттерди жоюуга арналган атайын чыгарылыштагы уктурууну сунуштайт. Микрофондо Бакыт Тапаев. Радио программа Данекер маектешүү платформасынын алкагында өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын тынчтык куруу фондусунун туруктуу тынчтык үчүн укуктун үстөмдүүлүгүн жана сот адилеттигине жетүүнү бекемдөө тарабынан ишке ашырылууда. Кыргызстан минералдык ресурстар боюнча Россия менен Монголиядан кийинки орунда турат. Монголиянын кен байлыктарды иштетүү тармагын салыштырганда, аларда жыл сайын 5 миллиард долларга чейинки каражат тартылат. Бул Кыргызстанга караганда 10 эсе көп дегенди билдирет. Монголия азыркы учурда дүйнөдө экономикасы тез өнүккөн өлкө, себеби кен байлыктар тармагы ички дүң продукциясынын 70%-ын түзөт. Кен казып алуучулар менен жергиликтүү калктын ортосунда орун алган көйгөйлөр республиканын бардык аймактарында катталат. Буга чейинки уктурууларыбызда дал ушул маселе боюнча орун алган көйгөйлөр тууралуу кеп кылган болчубуз. Бул багытта көз карандысыз эксперттердин алыскы аймактарда жүргүзгөн иликтөөлөрү да бар. Маселен, эксперт Эльмира Ногойбаева жергиликтүү калк менен инвесторлордун ортосундагы конфликттердин келип чыгуусунун себептерин Баткен областынын мисалында иликтеген. Алтын жана башка кендер чыккан 6 областтагы 8 жерде өткөрүлгөн социологиялык иликтөөлөрдүн жыйынтыгында калктын тыштан келген чет элдик ишканаларга терс мамилелерин аныктаган. Деген менен калк арасында сырттан келген инвесторлорго туура мамиле жасагандар да бар. Сузак районунун тургуну Али Батыров атайын борборлорду уюштуруп, жер жемиштерди экспорттоо зарылдыгын айтат. Эми ишкерлерге шарт ушул Евразес уюмуна киргенден кийин ушул эл аралык келишимдер түзүлүп, ушуларга уюштуруу анан мындай борборлор ачылып, ошо продуктылар топтолуп, четки мамлекеттерге алып чыгууну зарыл деп эсептейм. Жалал Абадтык ишкер Юнус Казаев өлкөгө келген инвесторлор менен жергиликтүү калк же болбосо жергиликтүү ишкерлер бир пикирге келип, ачык айкын иш алып баруусу зарыл деген ойдо. Инвесторларды азыр биз өзүбүз Түркиядан алып келип атабыз. Ошон үчүн азыр турецкий кыргызский компания кылып ачтык да. Өкмөттөн бизге моральный поддержка болсо жетет. Эл анан биз айткан качестводоги товарларды кылып берсе, биз айткан качестводо да, ошо бизге жетет эле. Азыр мына элди көрүп атасыңар, баары биз чыгарган продукциябызды жактырып, жакшы сатып алышып атат да. Ошон үчүн эл бизге, биз эл менен иштегенбиз, постоянно бизге качественный жүктөрдү кылып берсе, пример, маселен азыр мен көлдү айта турган болсом, көлдү жиригин эмес, майдасын терип бериш керек. Биз ошонун аркасында иштеп атабыз. Пример, азыр мына жаңакты айтып атабыз, варенье кылып атабыз. Жаңактын чоң эмес, маселен элге айтсак, биз майдасы болсо, ушу майдасын кылып бергиле деп, ошо аркылуу азыр эл менен иштешип атабыз. Инсан өзүнө реклама кылыш керек да. Өзүңө жаман реклама кыла турган болсоңуз, постоянно ушу проблемалар чыгарат да. Инвесторлор менен постоянно бу жердеги адамдар честный иштеп турган болсо, эч кандай проблема чыкпайт ортодон. Ошон үчүн рекламаны, если хороший реклама, жакшы реклама болот. Өзүңүз жаман реклама кыла турган болсоңуз, өз инвесторлордун ортосунда ошондой чирилмелер чыгарат. Биз андай жүргүзүп атабыз. Маселен, биз айтып атабыз элге, менге шу качестводо жүктү алып келсе, мен айткан биз ценасын берип атабыз. Уже биз айткан качествого келгенден кийин, уну обязательно ценасын или түшүрөсүңүз, или вообще албай коесуз да. Эл менен баары неме менен сүйлөшсө болот да, келишим кылса болот да. Инвесторлор үчүн жагымдуу климат түзүп берүү зарыл дейт өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагүл Эгембердиева. Анын айтуусунда аймактын тургундары менен чет жерден келген инвесторлордун ортосунда түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Конфликтти жоюуда эми казакыбыз өзгөчө бүгүнкү күндө үлгү болсо болот. Себеби билесиздер, конфликт аябай көп болчу. Жолдорду жабууга чейин барганбыз. Бирок бүгүнкү күндө алар эл менен түшүндүрүү иштери жүрүп, анан кандай иш алып барат, элге кандай жеңилдик болот, кандай социалдык маселелерди чечүүгө жардам берет, өзгөчө мамлекетке кандай пайда алып келет. Ошолорду элге түшүндүргөндө эл аны туура кабыл алып атат. Анан казакыбыз боюнча дагы мен бир нерсени айтып кетким келет. Алар жалаң эле ошол өзү бүгүнкү күндө кен байлыгы үчүн эмес, ошол жерде эки айыл өкмөттө жана мен айтып кеткендей айыл чарба кооперативдерди түзүп, өзгөчө аялдар бүгүнкү күндө өстүргөн помидор болотпу, бадыраң болотпу, сүт болотпу, эт бардыгын ошо казакыбыз өзү сатып алып атат. Себеби ал жерде бүгүнкү күндө 700гө жакын эл иштеп атат, аларды тамак ашына иштетип атат. Анан сельхоз кооперативдерге аялдарга алдын ала акчаны төлөп,
көзүндө консервациялоону деле ошолорго суранып атат. Барып врачтар текшерип, ушу консервациялоо өзүнүн технологиясына жооп бергендей бүт нерсени консервалап, кышында алар аны деле сатып алып атат. Анан бүгүн мен дагы сүйлөшсөм, жумуртка алууга өттүк дейт. Себеби буга чейин жумуртка бир топ өзгөчөлүгү бар экен. Жумуртканы азыр бүгүнкү күндө булар толук санэпидтер менен сүйлөшүп, уже жумуртканы алууну баштады казакыбыз. Азыр эми биздин областта билесиздер, чоң ушундай фирмалар иштеп атат, алтын кен боюнча, башка кендер боюнча. Мен ойлойм, ошолорду биз байлап, ушундай бир айылдагы элдер менен иштесе жакшы болот. Ошо өзүбүздү өндүргөн айыл чарба продукциясын сатып алса, бул деле чоң жардам болуп эсептелет. Деген менен акыркы жылдары эл менен инвесторлордун ортосундагы мамиле оң жолго коюлуп, калк түшүнүү менен кабыл алган жагдайлар байкалбай жаткандыгын жергиликтүү эксперт Хаит Айкынов айтат. Анын белгилешинче, дал ушундай көрүнүштөр басымдуу катталгандан улам Баткен аймагында катран жана майдан кен байлыктары иштетилбей токтоп турган учур. Инвесторлар биздин аймакта негизинен силерди иштетүүгө келген инвесторлар. Буга чейинки болгон тарых учурларда негизинен инвесторлар жергиликтүү элге ошол кайсы жерде барып иштесе өзү ошол элге толук маалымат жеткирип турса, байланышы жакшырат деп ойлойм. Экинчиси, алар ошол аймакты социалдык муктаждыктарын изилдеп, ошого чечүүгө өзүнүн салымын кошуш керек. Азыр бар, кээ бирөөлөрү мектеп куруп берип атат, кээ бирөөлөрү жол куруп берип атат. Ошонун бардыгы пландуу жергиликтүү органдын өз алдынча башкаруу органында талкууланып, ошол биргеликте келишимдер түзүп, үзгүлтүксүз негизде жүргүзүлө турган шартты түзүп берсе, менин оюмча жакшы болот. Инвестор, мамлекеттик органдар жергиликтүү калк менен иштешүүдө эмнелерге көңүл бурушу керек? Ошол аймакты изилдеп чыгып, анын керектөөлөрүнө, анан өздөрүнүн иш аракеттеринен канчалык ошол аймакка пайда келет, мамлекетке канча пайда келет, ошонун баарын түшүндүрсө, элдин арасында түшүнүктүүлөр бар. Ошолор калган элге жеткирип, позитивдүү атмосфера түзүлөт деп ойлойм. Өткөн жылдарга салыштырмалуу Баткен, ушу Жалал Абад, Ош областтарындагы элдин ушу инвесторлорго карата мамилеси өзгөрүп калдыбы? Бул боюнча сөз болуп атат. Азырынча акыркы мына 2 жыл, акыркы жылдары мен ошонун реалдуу бир үлгү боло турган мисалын көрбөй атам. Көбү токтоп турат. Мисалы үчүн Баткен областындагы майдандагы алтын кен токтоп турат, Баткенде Дарадагы алюминий кенинде токтоп турат, Катраңда токтоп турат. Бул маселелер чечилбей атат. Чечүүнүн жолдорун сиз эксперт катары эмнеден көрөсүз? Аракет кылыш керек. Бул кээ бир жерде ошол жанагындай мамилелер бузулуп, эки тарап түшүнбөстүктөн жергиликтүү эл ар түрдүү каршылык акцияларына барган. Бирок эми ошону алар эми мисалы үчүн ошо мамлекеттик геология агенттиги, жергиликтүү бийлик ошого аракеттерди жасаш керек. Биздин байлык элибизге кызмат кылыш керек. Демек, элге маалыматтын жеткиликтүүлүгүн жергиликтүү бийлик органдары камсыз кылыш керекпи? Азыркы мыйзамда ошол инвесторго тоскоолдуксуз шарт түзүп бериш керек деп жазып койгон. Жергиликтүү бийлик аткарыш керек ошону. Аны албетте инвестордун өзү менен ар түрдүү жолдорун, алардын иши жөнүндө, компаниясы жөнүндө, ошол жерден казып алына турган кен, байлык жөнүндө, келечек жөнүндөгү маалыматтарды көбүрөөк жеткириш керек деп ойлойм. Сиздер инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы мамилелер боюнча даярдалган атайын чыгарылышты уктуңуздар. Радио программа Данакер маектешүү платформасынын алкагында өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын тынчтык куруу фондусунун туруктуу тынчтык үчүн укуктун үстөмдүүлүгүн жана сот адилеттигине жетүүнү бекемдөө тарабынан ишке ашырылууда. Урматтуу радио угармандар, эгерде сиздерде Данакер маектешүү платформасында дегене кандайдыр бир сунуш пикирлериңиз болсо, 3w_danaker_org сайтына калтырсаңыз жана суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.